Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз логарифмалык теңдемелер. Логарифмалык теңдемелерди бул теманын максаты логарифмалык теңдемелер деген кандай теңдемелерди айтабыз жана аларды чыгаруунун ыкмалары менен силерди тааныштырам. Демек, бүгүнкү теманы өтүү үчүн өткөн сабактарды кайталап алабыз. Ал үчүн мына эки карточкадагы эсептерди биринчисин азыр чыгарабыз, экинчисин силерге үйгө беребиз. Логарифманын касиеттерин эстеп көрөлү. Логарифма 2 негиз боюнча 16 барабар канчага? Бул 16 санын алуу үчүн 2-ни канчанчы даражага көтөрөбүз? Туура 4-чү даражага көтөрөбүз. Демек, логарифма 2 негиз боюнча 16 4-кө барабар. Калгандарын ушу сыяктуу кылып дептерге жазып чыгарасыңар. Азыр бул эсептерди көчүрүп сүрөткө тартып алганыңарды сурайм. Логарифма А негиз боюнча В барабар С деген бул эмнени түшүндүрөт? Бул Анын С даражасы Вга барабар дегенди түшүндүрөт. Эми логарифманын негизги касиети А негиз боюнча логарифма А боюнча В барабар Вга. Мына ушул шарттар бул логарифманын негизги касиети болот. Логарифманы эсептөө жөнүндө төмөндөгү теореманы эске салып кетели. Логарифма А негиз боюнча Т барабар логарифма А негиз боюнча С-га барабар болгондо Т-ны барабар С деп жаза алабыз. Бул жерде төмөндөгү шарт аткарылыш керек. А оң сан, Т оң сан, С оң сан болуш керек. Логарифма теңдемеге аныктама берели. А негиз боюнча логарифма f от x барабар логарифма А негиз боюнча ж от x формуласы менен берилген теңдеме логарифмалык теңдеме деп аталат. Бул жерде А саны оң сан жана 1-ге барабар эмес деген шарт аткарылыш керек. Бул теңдемени чыгаруу үчүн кайсы теореманы колдонсок болот? Логарифмаларды эсептөө теоремасына окшош эстеп карап көргүлө. Эстеп калгыла. Логарифма А негиз боюнча f от x барабар логарифма А негиз боюнча ж от x теңдемесин чыгарууда f от x оң сан жана ж от x оң сан болгондо гана f от x барабар ж от x теңдемесине тең күчтүү кылып өзгөртүп алсак болот. Ушул теореманы колдонуп теңдемени чыгаруунун алгоритмин силерге көрсөтөм. Биринчи, биз теңдеменин эки жагын тең бирдей негизге алып келебиз. Андан кийин теңдемени потенцирлеп алабыз. Бул потенцирлегенде f от x барабар ж от x теңдемесин чыгарабыз. Алынган теңдеменин тамырларын шартка коюп текшеребиз. f от x оң жана ж от x оң сан. Бул шартты канааттандырса теңдеменин тамыры боло алат. Эгерде канааттандырбаса теңдемеге тамыры боло албайт. Мына ушул алгоритмди боюнча теңдемелерди чыгарабыз. Бул теңдемелерди чыгаруунун бир канча ыкмалары бар. Алар биринчи функционалдык графиктик, экинчи потенцирлөө, үчүнчү жаңы өзгөрмөнү киргизүү, төртүнчү логарифмалык ыкмасы, бешинчи бирдей негизге келтирип алуу ыкмасы. Мына ушул 5 ыкманын бир канчасын менен мисал иштеп мен силерге көрсөтүп берем. Эстеп өзүңөр да кошо менен иштеп отургула. Биринчи мисал. Теңдемени чыгаргыла. Логарифма 3 негиз боюнча x квадрат кошу 6 барабар 3 негиз боюнча 5x. Негиздери бирдей болгондуктан теңдемени чыгаруу учурунда x квадрат кошу 6 барабар 5x болот. Качан x квадрат плюс 6 барабар чоң нөлдөн жана 5x нөлдөн чоң болгондо гана бул тең барабардыктар аткарылат. Муну чыгарсак квадраттык теңдеме болот. Квадраттык теңдеменин тамырларын таап ордуна койсок жооп оң сандар келип чыгат. Бул жооптор 2 жана 3. Бул потенцирлөө ыкмасы деп аталат. Карадык потенцирлөө ыкмасында демек ушундай кылып иштейт экенбиз. Ордуна коюу жолу. Ордуна коюу жолунда логарифма 5 негиз бул теңдеме квадраттык теңдемеге келүүчү логарифмалык теңдеме болот. Логарифма 5 негиз боюнча x а деп белгилеп алсак, 2 жооп чыгат. Бул 2 жоопту ордуна коюп, текшерип, жоопторун тапканды көрөлү. Биринчи логарифма 5 негиз боюнча x барабар -2 болсо, x барабар 25'te 1. Экинчи
логарифма 5 негизи боюнча x барабар минус 2-ден 1 болсо, x барабар 1 бөлүнгөн тамыр ичинде 5. Мына ушул 2 сантик оң сан болгондуктан теңдеменин жообу боло алат. Анда бул жоопторду карап дефтериңерге жазып алгыла. Кийинки биздин эрежебиз бул теңдемелер чыгаруунун логарифмалуу окумасы. Негизи 3 боюнча x-тин көрсөткүчү логарифма 3 негизи боюнча x барабар 81-ге. Бул теңдемени чыгаруу үчүн теңдеменин оң жагында, сол жагында негизи 3 боюнча логарифмалайбыз. Эгерде оң жагын логарифмаласак, логарифма 3 негизи боюнча x-тин квадраты деген теңдеме келип чыгат. 81 санын 3 негизи боюнча логарифмаласак, 4 саны келип чыгат. Кайра ордуна койсок, логарифма 3 негизи боюнча x-тин логарифма квадраты 3 негизи боюнча x барабар 4-кө. 4-кө болгондуктан бул минус 2 менен плюс 2-нин квадраттары 4-кө барабар. Демек, ордуна койсок, 2 жооп келип чыгат. Биринчи жооп 9-дан 1, экинчи жооп 9-га барабар. Демек, жообу 9-дан 1 жана 9. Мына ушундай бул логарифмалуу окумасы. Балдар, бүгүнкү ушул теоремаларды үйрөнгөнөр боюнча үйдөн 517 жана 518 көнүгүүлөрдү чыгарып, эгерде түшүнбөй калган жериңериңер болсо 39 пунктту окуп келгиле. Окуп ичинен карап көргүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.